Туғандар, ассаламу алейкум барыңыздарга. Ошол легендарлуу баягы проверенный экскаваторлордун бири 55 ай простой мотор 2012 жылкы 8800 мыңына мотосаат жүргөн. Бүт стрелада эч кандай сварка көргөн эмес. Могул жакта гана бир аз люфтулар бар. Элде дагы бул главный немеде дагы люфту бар. Ошол жерге шайба салып жасап коюш керек. Калган жерлеринде эч кандай айыбы жок, лопатасында да сынган жерлери жок, сварка көргөн жерлери жок, таза. Жакшы акыбалдагы экскаватор экен. Өзү баягы сааты аз эле жүргөн да, бир аз моторлорунан көп неме болуп, моторун бир гана распредтин зажиганиясынын ичине карап коюш керек. Ичине ушундай такылдап иштейт экен. Насосунан эч кандай неме болуп жок. Бир аз май агып, чаң басып майланышып калган. Бул жакта да простой аппарат, мынакей трубкалар менен барган. Мачайына эч кандай катализатор дегендерди баш ооруп атат. Жөнөкөй, простой, сонун жумуш кыла турган экскаватор. Бул биринчи Кыргызстанга 2015-жылдары барганда буларчы. Ошол жылдары аябай популярный болуп, канча деген траншей немелердин баарын казып, жумуштун баарын казып, акча таба бар экскаватор да бул. Чынына келгенде көп кишинин немесине жараган экскаватор. Дагы да кызмат кылат, Кудай буйрса бул. Салонун дагы көрсөтө кетели. Салондагы мынакей монитору дагы биринчи простой монитор, полный эч кандай электроника немеси жок. Калгандары полный иштейт мынакей. Стреланы ары бери жылдырганы, ковшаны чечип түшүргөн, компрессору, круиз контролю, полный лопата, печкалары баары жакшы иштейт, жакшы акыбалда. Бир аз гана могу кабиналарына шумка берип, моларын бекитип, кичине карап коюш керек. Булар титиреп, терезелери неме болуп калган, вибрация берип. А так, мындай сонун экскаватор. Мындай экскаваторлор негизи көп чыга бербейт. Миңдин бири десек болот. Булар уже көп жылдан бери иштеп, жакшылары гана эми көп табыла бербейт да. Ошол туугандар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эгерде ушундай спецтехника керек болсо, ссылка автотретке кайрылыңыздар, биз сиздерге тандап жөнөтүп беребиз.